Сүйөмүн мен илимди, алгым келет билимди. Билим алуу үчүн бизге жардамга келет математика илими. Саламатсыздарбы? Кымбаттуу 2-класстын окуучулары жана жалпы телесабактын көрүүчүлөрү. Силер менен көңүлтүр экран аркылуу математика сабагында жолугуп жаткандыгыма кубанычтамын. Маанайыңардын ар дайым ачык, ден соолукта болушуңарды каалайм. Аракет кылсаң берекет дегендей, сабактарды кунт коюп угуп, эсиңерде бекем сактап, алган билимиңерди колдонуп, ийгиликтерди жаратасыңар деген ойдомун. Математика сабагына керектүү окуу куралдарыңар даяр болсо, сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын темасы бирдей сандарды бөлүү. Бүгүн сабакта бирдей сандарды бөлүү касиети менен таанышасыңар. Аны колдонуп, мисалдарды аткарууга жана түшүндүрүп айтып берүүгө үйрөнөсүңөр. Анда сабагыбызды кайталоо жүргүзүү менен баштайлы. 6 менен 3-түн көбөйтүндүсүнөн 10-ду кемит. Туюнтманын мааниси 8. Туюнтманын маанисин табууда кайсы эрежени колдондуңар? Көбөйтүү амалы биринчи аткарылат. Туюнтманы окуу жана маанисин тап. 20 санына 4 менен 5-тин көбөйтүндүсүн кош. Туюнтманын мааниси 4 менен 5-тин көбөйтүндүсү 20, 20 менен 20-нын суммасы 40. 7 менен 1-дин көбөйтүндүсүнө 5 менен 1-дин көбөйтүндүсүн кошкула. Туюнтмада канча амал берилген? Бул туюнтма кандай туюнтма? Бирден ашык амалдуу туюнтма амалдардын аткаруу тартибин белгиле. 7 менен 1-дин көбөйтүндүсү 7. 5 менен 1-дин көбөйтүндүсү 5. 7 менен 5-тин суммасы 12. Эмнени байкадыңар? Бул туюнтмада санды 1-ге көбөйтүү менен берилген. Келгиле анда көбөйтүүнүн касиеттерин эстеп алалы. Ар кандай санды 1 менен көбөйткөндө ошол эле сан келип чыгат. Мисалы, 2 менен 1-дин көбөйтүндүсү 2. 1 менен 4-түн көбөйтүндүсү 4. Каалаган санды 0 менен көбөйткөндө 0. Мисалы, 6 менен 0-дүн көбөйтүндүсү 0. Бул эрежелерди эсиңерде сактап, тапшырма аткарууда колдонууну унутпагыла. 6 саны менен 6 санынын тийиндисин тап. Туюнтма түзгүлө. 6 бөлүнгөн 6. Бөлүү амалынын компоненттерин атагыла. 6 бөлүнүүчү, 6 бөлүүчү тиинди белгисиз. Тииндини тик бурчтуу таблицада түзүп табалы. Бөлүүчү сан тик бурчтуу таблицада сапка жайгашат. Бөлүүчү 6, андыктан 6 сапка тизебиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демек, 6 тегерекчи 6 сапка жайгашты. Ар бир сапка бирден тегерекче тизилди. 6 бөлүнгөн 6 тиинди 1. Эмнени байкадыңар? Ооба, бөлүнүүчү да, бөлүүчү да бирдей сандар. Эсиңде сакта. Бирдей сандардын тииндиси 1-ге барабар. Бул бөлүүнүн касиети деп аталат. Эми бул маселеге көңүл бургула. Класстагы 18 окуучуга 18 китеп таратылды. Ар бир окуучу канча китеп алган? Маселеде
эмне белгилүү? Ооба, 18 окуучуга 18 китеп таратылгандыгы белгилүү. Эмне белгисиз? Bir окуучу канча китеп алгандыгы белгисиз. Маселени чыгарууда канча амал колдонулат жана ал кайсы амал? Маселе бөлүү амалы менен чыгат. Анткени 18 китеп 18 окуучуга бөлүштүрүлгөн. 18 бөлүнгөн 18 бөлүү амалы менен жазылат. Башкача айтканда, 18 бөлүнгөн 18 барабар 1-ге. Чынында эле 18 тегерекчени 18 сапка бөлүштүрсөк, ар бирине бирден тегерекче коюлат. Демек, маселенин жообу 18 китеп 18 окуучуга бирден тиет. Кайсы эрежени колдондук? Бирдей сандардын тииндиси 1 болот. 15 бала бирден отургузуу үчүн канча көчөт керек? 15 көбөйтүлгөн 1 барабар 15-ке. Бул барабардык маселенин чыгарылышы боло алабы? Өз алдыңарча тик бурчтуу таблица түзгүлө. Текшеребиз. 15 тегерекчеден турган бир сап пайда болот. 15 бала бирден көчөт отургузуу үчүн 15 көчөт керек. Демек, 15 менен бирдин көбөйтүндүсү 15 маселенин жообу боло алат. Анда бул суроого жооп бергиле. 16 балага 16 көчөттү канчадан отургузат? Кандай амал аткарасың? 16 балага 16 көчөт бирден тиет. 16 бөлүнгөн 16 барабар 1. Демек, 16 окуучу 16 көчөттү бирден отургузат. Эми ой жүгүртүүгө тапшырма аткаралы. 3 бала бир убакта бир алмадан жеп башташты. Бир алманы жеп бүтүрүүгө 3 мүнөт кетти. 6 балага бирден алма жеш үчүн канча убакыт керек? Эгер ар бир бала бирден алма жеш үчүн 3 мүнөт убакыт кетсе, 6 балага дагы 3 мүнөт убакыт керек. Эмне үчүн? Анткени алардын бардыгы бир убакта башташкан. Бөлүүнүн жана көбөйтүүнүн касиеттерин эстеп, барабардык туура чыккандай катылган санды тапкыла. Текшеребиз. 27 менен 1-дин көбөйтүндүсү 27. 27 менен 1-дин тииндиси 27. Анткени эки туюнтманын мааниси 27. Бирдей сандардын тииндиси 1-ге барабар. Андыктан 8 менен 8-дин, 9 менен 9-дун тииндиси, 35 менен 35-дин тииндиси 1-ге барабар. 1 менен 1-дин көбөйтүндүсү 1. Барабардык тең болду. 100-дү 1-ге бөлсөк 100, 100-дү 1-ге көбөйтсөк дагы 100. Туюнтманы жазгыла. 47 менен 11-дин суммасын 1-ге көбөйт. Туюнтманын маанисин тапкыла. 47 менен 11-дин суммасы 58. 58-ди 1-ге көбөйтсөк, көбөйтүндү 58. Бул туюнтманы окугула. 34 менен 6-нын суммасын 40-ка бөл. Туюнтманын маанисин эсептегиле. 36 менен 6-нын суммасы 40. 40 менен 40-тын тииндиси 1. Биринчи мисалда көбөйтүндүнү, экинчи мисалда тииндини таптык. Кийинки тапшырмага сызгыч калемиңерди камдап алгыла. 5 муунду сынык сызыктын узундугу 5 см болсо, ар биринин мууну канча сантиметрден болот? Сынык сызыктын канча мууну бар? Ооба, 5 муунду.
Сынык сызыктын узундугу 5 см. Ар бир муундун узундугун кантип табабыз? Туура. Сынык сызыктын узундугунун муундарынын санын бөлөбүз. 5 см бөлүнгөн 5 барабар 1 см. Демек, ар бир муундун узундугу 1 см. Эми ар бир мууну 1 см болгон 5 муунду сынык сызыкты чийгиле. Текшерип көрөлү. Ар бир мууну 1 см болсо, 1 см көбөйтүлгөн 5 барабар 5 см. Демек, 5 муунду сынык сызыктын ар бири 1 см. Фигуралар менен байланыштуу дагы бир тапшырма аткарып көрөлү. Бул кайсы фигура? Квадрат. Квадрат кандай фигура? Квадрат жактары барабар болгон тик бурчтуу төрт бурчтук. Демек, төрт бурчу төрт жагы бар. Анда бул барабардык маселенин чыгарылышы болгондой маселе түзгүлө. Текшеребиз. Акмат мындай түздү. Квадраттын жактарынын узундугу 4 дециметр болсо, жактарынын узундугу канчага барабар? Акмат маселени туура түздүбү? Анда текшерип көргүлө. Квадраттын жактарынын узундугу 4 дециметр болсо, квадраттын 4 жагы бар. Ошондуктан 4кө бөлөбүз. 4 дециметр менен 4-түн тийиндиси 1 дециметрге барабар. Демек, акмат туура түзгөн. Маселенин жообу квадраттын жактары 1 дециметрден. Эми сабагыбызды бул тапшырмалар менен жыйынтыктайлы. Бирдей сандардын тийиндиси 1. Туура келген учурун белгиле. Ар кандай санды өзүнө бөлсө, тийинди 1 болот. 34 менен 34-түн тийиндиси 1ге барабар. 15 балага бирден момпосуй берүү үчүн канча момпосуй керек? 15 момпосуй керек. Себеби 15ти 1ге көбөйтсөк 15. Биз бүгүн бөлүүнүн кайсы касиетин билдик? 13 менен 13-түн тийиндиси 1. Бирдей сандардын тийиндиси 1 болот. Бүгүн сабакта бөлүү амалынын компоненттери бөлүнүүчү, бөлүүчү, тийиндини кайталадыңар. Бирдей сандарды бөлүү касиети менен тааныштыңар. Бирдей сандарды бөлүүнү үйрөндүңөр. Бирдей сандардын тийиндиси 1 болот деген эрежени колдонуп, маселе, мисал аткарууга жана аларды айтып берүүгө үйрөндүңөр. Сынык сызык чийип, муундарынын узундугун таптыңар. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Бүгүнкү сабакта үйрөнгөнүңөрдү, билгениңерди эсиңерде бекем сактап, кийинки сабакта колдонууну унутпагыла. Билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат деген макалда айтылгандай, билимдүү болууга ашыккыла. Сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолукканга чейин сак саламатта калгыла.